Hoş geldiniz. Sizge mikrofon bersin. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, кымбаттуу ага-жекелер, өзгөчө алтын мун келечек ээлери, бүгүн эл аралык күн, бүгүнкү майрам баарыңыздарга кут болсун. Агай ушул сунушту бизге айтканда аябай биз сүйүндүк. Негизи лицей менен жеке мектептердин ортосундагы бир айырма да ушул экен да. Биз дагы мектептер менен тыгызышыбыз райондордо башкада, бирок ушундай бир жакшы самалык окуучуларды бир аз болсо да билимге, сыртка үйрөтүүнү мен ушул жерде көрүп азыр сүйүнүп, баштан аяк өзүм дагы история тартып силерге окшоп элечи. Аябай кубандык. Өзгөчө бул нерсени айтып кетиш керек. Албетте ушундай ар бир ата-эне өз колдоруңуздар менен пышырып, ушу баламдын көңүлү оорубасын, баламдын артынан мен бармын деп энелер келип отурат, эжекелер келип отурат, ата-энелер келип отурасыздар. Сиздерге терең ыраазычылык. Албетте бул жерде 1 сом түшөбү, 10 сом түшөбү, бул бизге аманат кылып берилип атат. Албетте бизде дагы ушундай долбоор бар, мээримдүү тыйын деген акция. Ошол акциябызда да жылына өтөт. Ошол жакта дагы тамак аш жармакеси болот. Андан түшкөн каражатта ушул биз жаш кезинде ооруп жаткан, оор дарттар менен күрөшкөн балдардын операция лечениясына жумшайбыз да. Агайыбыз айтканда дагы биз ушуну айттык. Агай макул, бизге кайрылган үй бүлөлөр, өзгөчө жаш балдарга кайрылгандар көп. Мына ошол жакка жумшасак жакшы болот. Жана ата-энелер группасы бар жок дегенде отчетун ошол аркылуу берип койсок деле, бул кичине болсо дагы ушул жакшылыктын бир жартысы болот депчи. Анан баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Өзгөчө ата-энелер ушул нерседен дагы сүйүнүп койсоңуздар болот. Кудай шүгүр балдарыңыздардын алтын мүчөсү аман экен, жакшы экен, ушундай окуп атат. Бирок төрөлгөндөн бери туаса май төрөлгөндөр же болбосо оор дарт менен күрөшүп аткан балдар бар. Аларды оорунун дартын ооруган адам билет дейт. Аларды билген инсан катары ушул жакшылыкка колдоп, бир ооздон колдоп берип атасыздар. Баарыңыздарга терең ыраазычылык. Ошонун ичинде агай сизге жана өзгөчө мына жерде ушундай окуучуларды дагы бир өлкөнүн тарыхын, маданиятын, тамак ашын үйрөтүп аткан эжекелерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Баарыңыздардан Алла ыраазы болсун. Рахмат чоң.